kızınız var mı hiç yok? Şunu oylasanız. Замир, мага тентиев Азамат тууралуу маалымат керек болуп жатат. Билесизби? Мени малды сарайга камагандай эле камап коюшту. Мал уурдагандай эле уурдап кетишти. Мен кыйкырып жаттым, ыйлап жаттым, жардамга чакырып жаттым. Менимче ар бир Аллага ачылган кыз мен сезген ооруну сезсе керек. Кыз болуп жаралганыма өкүнүп кеттим. Сени менен эч ким эсептешпейт экен. Сенин кыялдарың, сенин көйгөйлөрүң, сенин максаттарың эч нерсеге арзабайт экен. Ошо толтура кыялдарың, максаттарың менен эле кошо уурдап кетишет экен да. Болду эми сен ушул эркек үчүн жашайсың деп салышат турбайбы? А менчи? А менин жашоомчу эмне болот? А менин сезимдеримчи? Балким мен ал эркек үчүн жашагым келбесечи? Балким башканы жакшы көрөттүрмүн. Биз сени ала качып келдик. Эми сен биздикисиң. Мен эмне адам эмесминби? Буюммунбу? Же малмынбы? Сага эч ким жооп бербейт. Салт дешет. Баарыбыз ушинтип келгенбиз дешет. Ошол жерден кетем деп жолкунуп көр. Ай, ал буут экен, митаам экен, капырий күйөөсүн куратат го дешет. Эч нерсе баштала электе, а сен күнөөлүүсүң. Өз оюңду айтып таламыңды талашып койгонуң үчүн күнөөлүүсүң. Сенин кыялыңды билбей, керек болсо ысымыңды билбей туруп ала качып келгендер үчүн күнөө жок. Чоочун үйгө, чоочун адамдардын жанына келип калып, айлаңды таппай турган сен күнөөлүүсүң. Анткени сен кызсың. Логика ушул. Жапайы логика. Сен коркпа. Мен сени кое берем. Сен только ыйлаба. Болгону милицияга арызданба. Бизди кечирип кой, түшүнүп кой. Мен иним түшүнбөстүк кылды. Ал орукчан. Бизди кечирип койсоң болот, түшүнүп койчу. Болгону милицияга арызданба. Мен телефон тапаңыз болду. Мына менин телефонум ал. Азыр чалбачы. Милицияга чалба. Апаң болсо машинада кетип баратып чаласың. Сен телефонуң болсо эртең шаарга алып барып берем. Сүйлөштүкпү? О куртканы кий, алдыңды тышта. Эшикте суук азыр. Сен эмнеге калп айтасың? Апам кат жаза албайт деп жатпайбы? Милицияга кабар беремин дейт. Апасы өзү эле жазып берген катты мага. Отурбайм деп жатат. Отурат. Ал менин аялым болуш керек. Ал менин аялым болот. Кайдан отурат? Сенин жинди экениңди билип калып. Кайдан отурат? Ким жинди? Ал менин аялым болот. Ал менин аялым болуш керек. Кайдан дагы макул болуп койдум эле. Кана менин аялым. Кайдан билейин сенин аялыңды? Бөлмөсүндө эле отурган. Качырып ийдибер менин аялымды. Мен аны кое берейдим. Эмне? Таппайсың, мен аны кое берейдим деп атам. Сен эмне менин аялымды качырып ийдиң? Ай, болдугула. Болдугула. Качырып ийдиң менин аялымды. Болдугула. Азамат, эсиңе кел. Азамат бар аркасына. Да бир бар үстүнө чыкпасын, бар.
Sen nereye giriyorsun? Koşun lan. Sen bağırıyorsun lan. Апамды сактап кала алышкам жок. Азамат камалып кетти. Мен сотто анын оор жаза алышын талап кылдым. Сиз камсанабыз. Биз аны эртерээк кармаганга аракет кылабыз. Алло, Замир. Тентиев Азамат тууралуу маалымат сурадым эле. Эмне болду? Даярбы? Хорошо, Замир. Күтүп тур. Чалам сага. Азамат түрмөдөн психологик больницага которулуптур. Bir жума мурун ал жактан качып кетиптир. Ошондуктан сиз менин жанымда болуп турганыңыз соң. Жүрүңүз. Биз кайка барабыз? Азаматтын үйүнө. Үйүнө? Азаматтынбы? Жок, барбайм мен өзгө. Сиз үйүн эле көрсөтпөңүз, мен сизге кепилдик берем. Ал сизге эч нерсе кыла албайт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Милициянын ага лейтенанты Саткеев Эркин. Демек чындык экен да. Иниңиз ооруканадан качкан тууралуу маалыматыңыз барбы? Жок. Бир нече күн мурун айылдаштардын бири Азаматты бейиттен көрдүм деп айтып келген эле. Мен ишенген эмесмин. Бейитке эмнеге барышы мүмкүн? Азамат камалгандан кийин көп өтпөй апам каза болуп калган. Балким апамдын бейитине барса керек. Бейит кай тарапта? Бейит. Жүрүңүздөр, мен көрсөтүп берейин. Үйдүн жанында истерге окшош. Азамат бул жакка келип кеткен. Иш жаңы. Балким ушул тегеректер биз үчөөбүздү карап тургандар. Андай болсо силер бул жакта туруп тургула, мен машинада эле отуруп турайын, Иниңиз бул жактан башка кайсыл жакка барышы мүмкүн? Билбейм. Бирок ал апама сөзсүз келет. Ушул жерге сөзсүз келет. Мен сезип атам. Ушул жерге эле келет. Көрдүңбү? Менин да апам өлүптүр. Баарына сен күнөөлүсүң. Өткөндө отуруп калганда сен да апам, мен да апам тегип жүрмөк. Сен күнөөлүсүң. Мен сени жек көрөм. Жек көрөм мен сени. Кой бер акмак. Ушунун бардыгын билсең сен айыңа түшүндүңбү? Мен деген эркин адаммын. Сен болсо алсыз эркексиң, түшүндүңбү? Алсыз эркектер ушинтип союмду коркутушат. Алсыз эркектер ушинтип бала качат. Сен колуңдан эч нерсе келбеген коркоксуң. Түшүндүңбү? Мен сени
сенден қорқпаймын. Шынын айтканда Азаматтын айынан жабыркаган жалгыз айда эмес. Ал башка кыздарды да ала качкан. Зордуктаган. Зордук зомбулук менен аял кылып алып калам деп ойлогон. Бирок ал кыздар милицияга кайрылышкан эмес. Биз акча берип, мал берип, Азаматты дайыма соттон алып калчубуз. Азыр ошону кесепет дейди. Азамат кызы ала качып келип, аял кылып алса болорун мен үйлөнгөндө менден көрдү. Ага, мен да ала качып үйлөнгөм. Билесиз эле, бирок ала качып кетиптирби? Жетчиликке жатпайт.